Алабукалык фермер Голштин породасындагы букасын 204 миң сомго сатты. Алабука районуна караштуу Аккоргон айыл аймагындагы Баястан айылынын тургуну Юсуп Рахманкулов эт сүт багытындагы Голштин, Айбирден Ангус породасындагы малдарды багат. Фермерден аймактык кабарчы кабар алды. Рахманкуловдун айтымында ал жаш кезинен бери мал чарбасы менен алектенип, акыркы 4 жылдан бери породалуу малдарды багып келет. Мындан 4 жыл мурда Чүй облусунан 120 миң сомдон 2 кунажын сатып келген. Bir жыл өткөндөн кийин 13 баш кунажынды жасалма жол менен уруктандырдык. Алардын бирөө гана тууду. Кийин Чүй облусунан атайын эт сүт багытындагы 2 жаштагы Голштин породасындагы буканы 100 миң сомго сатып алдым. Ал букадан жакшы торпоктор туулду. Өткөн жылы үйгө кардарлар келип, 100 миң сомго сатып алган букам 4 жашар болгондо 204 миң сомго сатып алышты. Ушул жылы Ош облусунан касапчы келип, 3 жаштагы буканы 160 миң сомго сатып алып кетишти, дейт Рахманкулов. Ал белгилегендей, бир баш малды жасалма уруктандыруу акысы 1000 сомду түзөт. Учурда букалар арык, аларды кышка жакын багууга киргизем. Голштин породасындагы уйлар 30 литрге чейин сүт берет. Ал эми Абердин Ангус породасындагы уйлар эт багытында. Алар 3 литрден ашык сүт бербейт. Мындан сырткары Россиядан алып келген асыл тукум жылкыларды багам. Аларга дагы кызыккан кардарлар көп, деди Рахманкулов. Рахманкуловдун 3 уулу, 2 кызы бар. Булак турмуш KG.